Акыркы күндөрү Кыргызстандын базарларына эл агылып, азык-түлүк тартыштыгы жаралат деп корккондор шашылыш түрдө ун, кант жана майды сатып алышууда. Бирок бул азыктардын ичинен шекерге болгон тартыштык жаралат деп кооптонуунун кереги жок экендигин Кайыңды кант заводунун сырьё департаментинин директору Руслан Рафибеков билдирди. Орусия Евразия экономикалык биримдигине кирбеген 3-чү өлкөлөргө гана экспортко тыюу салды. ЭАЭП мамлекеттери жана анын ичинде Кыргызстан азык-түлүккө муктаж боло турган болсо, Орусиянын айыл чарба министрлигинен кошумча уруксат алып, маселени чечүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Буга чейин шекер саткандар түздөн-түз эле Кыргызстан, Казакстан жана Армения өлкөлөрүнө экспорттарды жүргүзүп келсе, азыр Орусиянын айыл чарба министрлигинен да кошумча уруксат кагаздары керек болот. Бюрократия бир азга көбөйүп, кырдаалды кыйындатканы менен Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерге карата экспортко тыюу жок деп билдирди Руслан Рафибеков. Бишкектин 1-май райондук соту Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында 11-марттан 11-апрелге чейин митинг, акцияларды өткөрүүгө тыюу салуу боюнча райондук ички иштер бөлүмүнүн чечимин мыйзамдуу деп тапты. Ошондой эле Ала Тоо аянтында жогорку кеңештин жана президенттик администрациянын имаратынын алдында да акцияларды өткөрүүгө убактылуу тыюу салынды. Мындай иш-чараларды Бишкектин Максим Горький атындагы скверде уюштурууга мүмкүн. Орусия 24-февралда Украинада согуш башталгандан кийин Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдында орус бийлигин сындап, Украинаны колдогон бир нече акция өткөн. Ошондой эле Орусияны колдогонда пикет болгон. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев элчи катары миссиясын Берлин шаарында жашаган кыргыз диаспорасынын лидерлери жана активисттери, ошондой эле кыргыз-герман маданий коомунун өкүлдөрү менен жолугушуусунан баштады. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, аталган жолугушуу үстүбүздөгү жылдын 11-мартында өткөрүлдү. Элчи Өмүрбек Текебаев Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы саясий жана соода-экономикалык кызматташтыкты мындан ары активдештирүү, Кыргызстан экономикасынын ар кайсы тармактарына инвестицияларды тартуу жана өлкөлөр ортосундагы маданий-гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү боюнча өзүнүн пландары жана идеялары менен бөлүштү. Текебаев элчилик менен Германиядагы кыргыз диаспорасынын ортосунда тыгыз кызматташтыкты улантуунун зарылдыгын белгилеп, мекендештерди өлкөгө инвестицияларды, жаңы технологияларды тартууга жана туристтик потенциалды жайылтууга активдүү көмөк көрсөтүүнү улантууга чакырды. Достук маанайда жолугушуунун учурунда мекендештер талкууга активдүү катышып, ар кандай маселелер, анын ичинде консулдук мүнөздөгү маселелер да талкууланды.